Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен кыргыз тил сабагын баштайбыз. Балдар, сабакты баштоодон мурун мен силердин маанайыңарды текшерип алайын. Ал үчүн бизге менин маанайым деген оюнду сунуш кылам. Оюндун шарты ар бирибиз өз атыбызды жазып, маанайыбыздын кандай экендигин смайликтер аркылуу көрсөтөбүз. Мисалы, менин атым Мээрим, менин бүгүнкү маанайым күн сыяктуу. Ушул сыяктуу кылып балдар, ар бириңер өзүңөрдүн атыңарды жана азыркы убакта маанайыңар кандай экендигин бере кеткиле. Балдар, сабакка даярданабыз. Дептерибизди алып, бүгүн 7-айынын 18-и, күнгө шаршемби жазып, андан бүгүнкү теманы жазгыла. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн эрежесин силерге түшүндүрө кетейин. Кунткой угуп туругула. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бири ойду жыйынтыктаса, экинчиси ага көз каранды болуп, ар кандай кырдаалын билдирет. Ушул өзгөчөлүккө ылайык баш сүйлөм жана багыныңкы сүйлөм болуп экиге бөлүнөт. Мисалы, жоо кеткен соң кылычыңды ташка чап. Бул сүйлөмдөгү айтылган ойду кылычыңды ташка чап деген сүйлөм жыйынтыктады. Демек бул балдар баш сүйлөм. Ал эми жоо кеткен соң деген бөлүгү ага көз каранды болуп турат. Бул багыныңкы сүйлөм. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен багыныңкы мүнөздө байланышат. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөмдүн аралыгына үтүр белгиси коюлат балдар. Ошондой эле өзеки кепте болсо биз тыным менен окуйбуз. Мисалы, булут кайда жылса, көлөкө ошол жакта жылат. Экинчиси, жакшы адамды тапсаң, өмүр бою кол үзбө. Бул жерде балдар баш сүйлөм көлөкө да ошол жака жылат жана өмүр бою кол үзбө. Ушул эки сүйлөмдөгү баш сүйлөм. Бул ойду жыйынтыктап турат жана бул сүйлөмдөргө булут кайда жылса же жакшы адамды тапсаң деген сүйлөмдөр багынып турат. Теманы түшүндүңөр деп ойлойм балдар. Биз теманы эгерде түшүнө алган болсоңор, машыгуу үчүн көнүгүүлөрдү иштейбиз. 181-көнүгүүгө көңүлүңөрдү бургула. Көчүргүлө татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн кайсынысы ойду бүтүрүп айтты, кайсынысы ага көз каранды болуп, ойду бүтүрүп алган жок, айтып бергиле. Берилишине көңүл бургула. Демек биз буну көчүрөт экенбиз. Ошондой эле сүйлөмдөрдүн кайсынысы баш сүйлөм, кайсынысы багыныңкы сүйлөм экендигин аныктайбыз. Баш сүйлөмдөрдүн белгилеп астын сызабыз балдар. Биринчисин үлгү катары силерге иштеп берейин. Биз жээкке жеткенде шамал тып басылды. Бул жерде баш сүйлөм шамал тып басылды. Анткени бул аякталган интонацияга ээ болуп атат балдар. Өзүнчө турганда бир маанини түшүндүрө алды. Ал эми биз жээкке жеткенде деген бул багыныңкы сүйлөм. Багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмгө баш ийип турат. Мына ушинтип силер баш сүйлөмдөрдү астын сызып белгилейсиңер. Калганын өзүңөр ушул сыяктуу кылып иштегиле. Андан сырткары биз кечээ силерге тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдү өткөнбүз. Бүгүнкү биздин жаңы темабыз багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөрдү өтүп атабыз. Эгерде силер темаларга түшүнгөн болсоңор, бул силерге берилген схема боюнча биз талкуу жаратабыз. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр кандай эрежесин айтып түшүндүрө кеткиле. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн эрежеси кандай? Аны да түшүндүрө кеткиле жана экөөнүн окшоштугу, айырмачылыгын айта кетесиңер. Буну биз силер менен WhatsApp аркылуу талкуулайбыз. Үй тапшырмасы силерге 185-көнүгүү болот. Көчүрүп жазып, сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдагыла. Татаал сүйлөмдөрдү мыкты издештиргиле балдар. Силер менен WhatsApp аркылуу калган тапшырмаларды улантабыз.